Арбаңыздар, урматтуу эгемендүү Кыргызстандын жарандары. Мен бүгүн жарандар дегенге өзгөчө басым койгум келет. Биз жарандык аң сезимибиз жетилбесе, биз эгемендүү Кыргызстанды, көз карандысыз Кыргызстанды түптөй албайбыз. Бүгүн Тажикстан менен Кыргызстан чек арасында болуп аткан маселе бул бир гана чек ара маселеси эмес. Биздин ошо эгемендигибизге доо кетирген Кремлдин саясаты. Кремлдин саясаты дегеним кыргызга орусча айтпасаң ишенбейт деген Салижан Жигитовдун учкул сөзү бар эле. Бул сөздө эмне үчүн биз кыргызча айтсаң ишенимсиз деп туюлат. Ал эми орусча айтсаң биздин кулдук аң сезимибизге дароо жетет. Ушундай турбайбы деген. Могу жердеги Кремлдин булбулдары Соловьев менен Жириновскийдин видеосуна көңүл буралы. Нас заставляют заниматься. Спасайте Армению, не ссорьтесь с Азербайджаном. Я думаю, Рвосик все-таки на царство. Пошли все куда подальше. Это мы должны не получится. До московского княжества доиграемся. Армяне хорошие, азербайджанцы хорошие. Этих не любят. Про русских надо думать. Так. И тогда, вот последнее только хочу сказать. Вы все говорите, а когда же мы что-то сделаем? О чем мы ждем? Результат будет тогда, когда все наконец хорошо подгорит. Блин сырой кушать тяжело. Пусть он прожарится хорошо. Пусть вся Средняя Азия, как Бишкек, там все прогорит там. Чтобы там постоянно были перевороты. Чтобы горел постоянно Карабах и мучились и армяне, и азербайджанцы. Чтобы взбунтовалась Прибалтика. Чтобы вспух Донбасс до Киева. Чтобы Молдавия, чтобы все они поняли, что они никто. И тогда руководство России скажет, я предлагаю одну формулу, простую, восстановление границ Советского Союза. Көрдүңүздөр. Бул жерде жөн гана жеке телеканалдан эмес, соц тармактардан эмес, болгондо дагы мамлекеттик телеканалы Россиянын ушундай саясат жүргүзүп атканы бул бекеринен эмес, кокусунан эмес. Кремлдеги саясатты так ушул курчактардын оозу менен айттырып келген путинизм. Жириновский, Киселев, Соловьев сыяктуу булбулдар ушинтип сайрап турат азыр. Булардын бизди табалап турганы, менменсинип, текеберсинип турганы. Россиясыз силер эч качан эл боло албайсыңар, мамлекет боло албайсыңар деген кан куулаган саясат. Бул Тажикстан менен Кыргызстандын чек арасында болуп аткан бүгүнкү жаңжал бир гана бир эки элдин ортосундагы келишпестиктен эмес. Кеп бу жерде ошол үчүнчү күч деген Россиянын кулагы көрүнүп турганы. Россия албетте бизге да жакшы көрүнүп, тигилерге да жаман көрүнүп, Тажик Кыргызга курал менен гана жардам берет. Россия ар качандан ошол кай жерде согуш болсо куралын сатып келген. Булар алаканын ушалап турган кесе. Ал эми биз жарандык аң сезимибиз өлүкмөйүн, эгемендигибизди коргой албайбыз. Бүгүнкү Тажикстан менен Кыргызстандын чек арасында болуп аткан маселе бул бир гана чек ара маселеси эмес. Аймак талаш эмес. Бул биздин эгемендикти коргоо. Биз эгемендүүлүктү ооз кесир айткандай болчу элек. Асмандан бекер түшкөндөй. Мына кан төгүү деген ошол. Эгемендигибизди коргоо үчүн кырчындай жаштарыбыз, көчөт кыз өлүмгө учурады. Биз мындайга жол бербейбиз десек, бүгүнкү учурдагы Кыргыз бийлигинин аракетин дагы таптакыр күнөөлөй бергенге болбойт. Бүгүнкү күндө ошол жанагы карапайым эл октун алдына чуркап таш менен, баягы мекенчил сезим менен коргоого аракет кылып атат. Ошол эле убакта бийликтен талап кылып атабыз. Качан куралдуу күчтөрдү буйрук берип, приказ берип аттырасыңар депчи. Бирок ушул тизгинди тартып турган үчүн Кыргыз саясаты абдан мындай тактикалык жактан туура десек болот. Албетте күйгөндөн айтып атабыз. Чек арага ошол куралдуу күчтөр барыш керек депчи. Эл аралык коомчулук дегенди унутпайлы. Эл аралык коомчулукка ошол тажиктердин бизге жасап аткан жырткычтыгын эл аралык сотторго берүүгө, дүйнө коомчулугуна булардын шермендесин ачууга, булардын так ошол аракетин фиксировать эткенден өтөр аракетти мен эффективдүү деп этелим. Албетте, эгер Кыргызстан тараптан согуштук курал атылып кетсе, бул жаңжал эбегейс көп жылга чейин, бул жоготуу көп азаптарды башыбызга салып коюшу мүмкүн. Азырынча албетте 34-35 кишинин өмүрү кыйылганы Кыргызстан үчүн эбегейсиз чоң жоготуу.
Андыктан кыргыз эли сиздерге айтарым, биз Россияга болгон күнкорсуз саясатты жүргүзөбүз десек, Россиянын жардамына муктаж эмес экенибизди ушул жолу туюнтушубуз керек. Жана кыргыз бийлигинин ошо расмий өкүлдөрү дипломатиялык жол менен, эл аралык тил менен жана элдик дипломатия жолу менен гана бул жаңжалды чечүүгө жол издешибиз керек. Кремль эч качан бизге жакшылык алып келбейт. Чегара маселесин чалган так ушул Россия болуп келгени баарыбызга белгилүү. Тажикстан менен Кыргызстандын ортосунда чегараны, Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда чегарага Кремльдин төбөлдөрүнүн кийлигишүүсү ар дайым болуп келген жана алар үчүн бул колго эң бекем кармап келген карта, көзүр карта. Биз ошол көзүр картаны эми өз колубузга алуу үчүн жарандык аң сезим менен эгемендүү Кыргызстандын туусун жерге түшүрбөйбүз десек, чегарасын тебелендиге калтырбайбыз десек, эң биринчи кезекте бизге түшүнүк керек. Россия биз менен эмес, биз дүйнө коомчулугу мененбиз деген. Россия дайыма батышты жек көргөзүп келет. Россия дайыма өнүккөн өлкөлөр менен биздин алака мамилени каалабайт. Алар дайыма бизге кысканыч менен, өзүм билемдик менен мамиле кылганын аңдайлы. Барыңыздарга аманчылык каалайм.